Ушул көчмөндөр оюну быйыл каякта болот, кандай болот, ошол тууралуу материал алуу үчүн биз туризм департаментинин директору Жаманкулов Азамат Капаровичти студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Рахмат. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат сиздерге. Кубанычтабыз. Ушул көчмөндөр оюну тууралуу айтып өтүңүзчү. Быйыл каякта болот? Быйыл мынакей 23 декабрда биз экинчи көчмөндөр оюндарына старт бердик. Чолпон Ата шаарында азыркы учурда ошол күнү белгиленип атат. Анткени көчмөндөр оюндары учурунда быйыл буюрса түрк мамлекеттеринен чоң саммит өтөт. Ошол саммитке 5 өлкөнүн башчысы келет. Ошол башчылар келген күнү биз көчмөндөр оюндарынын ачылышын жасайбыз. Ошо 5 өлкө менен азыркы учурда күнү белгиленип атат. Боло турган жери Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо. Быйыл деле ушу көл жергесинде. Көл жергесинде болот. Ал эми быйыл болсо оюн эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кандай айырмачылыктар болот? Эми быйыл баягы деңгээл аябай жогору болуш керек. Былтыр биз 2014-жылы баягы биринчисин өткөрдүк да. Көптөгөн кичине кадачылыктар кетти. Ошонун баарын эске алуу менен экинчи оюндарда жогорку деңгээлде өткөргөн жатабыз. Анткени бир канча өлкөнүн башчылары келип атат. Спортчулар былтыр мисалы 19 өлкөдөн кабыл алсак, быйыл 40тан ашык өлкөдөн спортчуларды кабыл алып атабыз. Андан тышкары спорт оюндары да түрлөрү көбөйүп атат. Былтыр 9 оюн болсо, быйыл официалдуу 12, андан тышкары да улуттук оюндарды Кырчын жайлоосунда көрсөтөбүз. Кандай оюндар болуп калды ошондо биз көрбөгөндөн? Биз көрбөгөндөн азыр быйыл официалдуу түрдө жаатуу кирип атат. Анан ат үстүндө жаатуу, жерден жаатуу. Андан тышкары андюранс деген оюн бар. Азыр Европа мамлекеттеринин өзгөчө Францияда аябай өнүккөн. Ал кандай оюн? Бул тоо кылкаларында аттардын жарышы. Баягы азыр ипподромдун ичинде эмес, тоо кылкалап жарышат да. 60 км, 80 км, 120 км чейин эң бышык аттар барып баягы марага жетишет да. Бул баягы кыргыздын өзүнүн чыныгы аттарынын, баягы тоо үстүндө жүргөн аттардын пародасы үчүн аябай ылайыктуу оюн болуп эсептелет. Ошон үчүн быйыл буну киргиздик. Андан тышкары азыр якуттар аябай жакшы өнүктүрүп атат. Масс рестлинг, таяк тартыш деген оюн бар. Бул баягы аркан тартыш сыяктуу, бирок эки спортчу эки жагында отуруп, ортосунда таяк болот. Бир таякты бири-бирине тартышат. Кимиси тартып кетсе, ошол жеңүүчү болот. Азыр бүт дүйнө жүзүнө таркап, Америкага чейин аябай чоң популярдуу оюн болуп атат. Эң сонун экен. Ошол оюнду киргиздик. Ал эми бул оюнга кимдер катышат? Кандай критерий менен тандап аласыздар? Эми ар бир оюндун өзүнүн жобосу иштелип чыкты. Азыркы учурда спорт агентствобуз тарабынан тиешелүү мамлекеттерге азыр бардыгына жөнөтүлдү. Буюрса жакында ал мамлекеттердин бирден спорт баягы эксперти келип, бул жерде талкуу болот. Анан кошумча алымчаларды киргизгенден кийин официалдуу түрдө кабыл алып, анан бардык мамлекеттерге жөнөтөт. Анан биздин официальный сайтыбыз дагы бар, ошо worldmammothgames.com. Ошол жерде дагы видео правилалар бардык оюндар боюнча жайгашат. Быйыл ошо көчмөндөр оюну канча күнгө созулат болду экен? Быйыл дагы баягы былтыркы дагы окшоп 5-6 күнгө созулат деп эсептеп атабыз. Азыркы учурда программа иштелип чыгып атат. Спорт агентствосу тарабынан спорт программасы, Маданият министрлиги тарабынан маданият программасы, анан секретариат тарабынан бардык организациондук программалар иштеп чыгып атат. Ошонун баары бириккенден кийин күнү белгиленет. 5-6 күн. 5-6 күн. Ал эми концерттик бөлүгү да болот да быйыл. Концерттик бөлүгү да болот. Азыр ачылыш, жабылыш аземинин азыр сценарийи иштелип чыгып атат. Былтыркыдан кичине айырмачыланып, быйыл биз ар бир мамлекетке өзлөрдүн баягы эстрадалык топторун, чыгармачылык топторун алып келгенге кат жазып атабыз. Анткени ошол ар бир өлкө өзүнүн баягы чыгаан эстрада ырчыларын алып келип, бул жерде ырдатсын деп, баягы дүйнө жүзүнүн бардык өкүлдөрү бул жерде болсун деп. Эң сонун экен. Ал эми чет мамлекеттик спортчулар дагы келип катышышы мүмкүнбү? Чет мамлекеттик спортчулар ошол жана айтылгандай эле былтыр 2014-жылы 19 мамлекеттен чет мамлекеттик спортчулар 518 спортчу келип катышкан. Быйыл ошодон 2 эсе көп күтөбүз. 40 деп айтып атабыз. 40 мамлекеттен ашык өлкөдөн күтөбүз. Андан тышкары быйыл дагы ушунда киргизип атабыз. Баягы спортчулардын көп болушу үчүн, баягы дагы туристтер, дагы спортчулар биздин мамлекет, биздин өлкө үчүн көп маалымат алыш үчүн быйылкы көчмөндөр оюндардын алкагында кээ бир оюндардын түрлөрү боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөрүп атабыз.
мисалы жана таяк тартыштын дүйнөлүк чемпионаты бул жерде өтөт, жаатынын дүйнөлүк чемпионаты бул жерде өтөт. Ошондой болгондо дүйнө жүзүнүн көп мамлекеттеринен спортчулар келе турган болуп калат да. Жакшы, ал эми ушул оюнга, иш-чарага ким режиссерлук кылат болду экен? Эми азыркы учурда ачылыш, жабылыш аземинде былтыр биз негизги режиссер Эрик Ибраев болгон бизде. Ошол бала баягы көп нерсесин алышы мүмкүн. Азыр ачылыш аземинин негизги чыгармачылык тобу түзүлүп атат азыркы күндө. Анан ошол түзүлүп бүткөндөн кийин кимиси кандай ролду алат, ошонун чыгат. Эң негизгиси ушу эң башталышы да. Кандай гана иш-чара болбосун, ал жакта уюштуруу тобу жакшы болуш керек. Анан кийин ушундай башталышы жакшы болсо, калганы өз ыргагында кете берет. Демек, ушу башталышын аябай күч жумшап аткан турбайсыздар, ооба. Ал эми баш аягы негизи даярдык көрүү убактысы канча убакытта талап кылат? Мен мындай баягы Олимпиадага 4 жыл даярданат эмеспи. Бирок биздин оюндардын өзгөчөлүгү бизге баягындай чоң стадиондордун көп деле муктаждыгы жок да. Кандайдыр бир заманбап бир нерселердин, баягы сооружениялардын куруунун дагы муктаждыгы жок. Ошон үчүн аз убакытта даярдануу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Былтыр биз 3 айдын ичинде даярданганбыз, 3,5 айдын ичинде. Быйыл жакшы, мынакей 1 жыл мурун даярданып баштадык. Буюрса жакшы болот го деген ойдомун. Ылайым эле жакшы болсун. Келип кызыктуу жана керектүү маек куруп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошо көчмөндөр оюнунан анда көрүшөбүз.